Ассаламу алейкум экендаштар, такси жамааты кандайсыздар, жакшысыздарбы? Ден соңуңар жакшыбы? Бүгүнкү чыгарылышта ушул Москвадагы жана такси тармагындагы жана аттестация боюнча болмокчу. Гапаров экөөбүз жолугуп, атайын Гапаров мага жардам берди. Орусчаны жакшы билет да, негизи анан. Анан азыр дальше мен өтөбүз Кисартта. Просто биздин оюбуз эмне ушул кыргыз таксистерге кичине жардамыбыз тийип калсын деген ойдо, башка оюбуз жок. Аттестациядан негизи ушул эмки жылдын 25-жылдын март айына чейин өтпөсө Яндексте заблокировать деп салат экен да, мындай доступду жаап салат экен. Келаткан Жылы да. Ошон үчүн видеону аягына чейин көрүңүздөр. Эми мындай карасаң оңой эле көрүнөт экен. Эми кээ бир мисалы аны үчүн өтүш үчүн эки телефон керек экен. Бир телефон алып анан тиги адрестерди тияктан Алисадан сурап, Алиса жардам болот экен да. Анан сөздүн ачыгы бир ашып кетсе бир 10 мүнөттүк время кетет экен. Ошо 10 мүнөт времяңарды бөлүп туруп өтүп койсоңор болот. Же болбосо ушул видеону аягына чейин көрүп туруп, суроолорду кандай, ошо мен азыр калтырып кетебиз, скриншот кылыпчы. Видеону аягына чейин көрүп, кайсы суроого кандай жооп бериш керек, өзү чыгат да, ошону көрүп аласыздар. Гапаров. Короче, оңой эле суроолор экен да. 3 этапта берилет экен. Биринчиси жанагы эме боюнча. Биздин именно машинадагы эрежелер боюнча да. Мисалы пассажирларды правила кандай, мисалы правила перевозка багаж, пассажир мисалы кетип барат, могу жерден токто десе эмне кылыш керек деген сыяктуу суроолор да. Экинчиси Московский областьтагы адрестер боюнча да. Например, сурап калат экен, аны театр или там больница. Көбү билбей калышы мүмкүн. Эми театр десем, биякта бир эле театр бар эмес, көп жерлер бар. Анан экинчиси, үчүнчүсү болсо ошол тоже жанагы Москванын ичиндеги немелер боюнча. Мисалы третий кольцо канча километр или МКАД канча километр деген сыяктуу, канча вокзал бар. Оңой эле суроолор да, короче, өзүбүздүн практикадагы эле суроолор болгону өзүңөр үчүн ошо өтөрдүн алдында жана обучение деген турат да. Ошол жака кирип тест кылып өтүп алса болот. Анан ошого жана киргенде да дистанционно дегенди тандап туруп өтөт. Ошондо онлайн болуп калат да. Эки эле попытка берилет. Если эки попыткадан өтө албай калсаңар, уже кийин уже офлайн барып, тиги офисинен өздөрүнөн өтүшүңөр керек болуп калат да. Негизи өтсө болот, бул видеону аягына чейин көрсөтө элечи. Конечно. Бардык таксистерге суроолор баары бирдей эле да. Туурабы? Жок. Ар кимге ар кандай суроо келет. Мисалы азыр силерге келген суроо башкага келбейт уже. Бул жанагы тест да. Ар кимге ар кандай суроо келет. Большинство мындай бирдей болсо керек негизи. Силерге келген суроо, кече мен өттүм го, мага деле окшош эле келди примерно да. Мисалы силерге азыр экстренный служба кайсы номер деп келбейт, кече мага скорый помощь кайсысы деп келген. Эми совпадениясы бар да, оңой эле суроолор. Бизге эле көрүп эле жүргөн, билип эле жүргөн суроолор да. Ушуну Яндекс эмнеге чыгарды деп ойлойсуң? Анткени оңой эле болуп атпайбы? Мисалы эки телефон менен өтүп койсоң болот да. Мисалы сен мындан не өзгөрөт дейсиң, не өзгөрөт? Ошо сөздүн ачыгы мен жана айттым го. Бул онлайн өткөндө, онлайн өткөнү менен деле толук жок окшобойт депчи. Мисалы бирөө деле өтүп берип коюшу мүмкүн да, билген киши деле тиги телефон менен. Бул жагы кандай болуп калат билбейм да. Ошон үчүн эртерээк өтүп койгула. Эртең өзгөрүп кетип жүрбөсүн бул. Ооба, чын эле ошол декабрдын ошо эмки жылдын жаңылышына чейин өтүп койгула. Анан жана эмени көрсөтүп коеюнбу? 10 балл берет экен да. Короче, ошону өткөндөн кийин жигиттер 10 балл берет экен жанагы приоритет. Мага түшпөй жатты эле уже, андан кийин эртесинде берди да, көрсөтүп коеюн. Эртеси берди сразу, мына. Аттестация деп чыгып калат экен, көрдүңбү? Аттестация деп чыгып калат экен, үстүдө 10 балл деп. Аттестация 10 балл деп чыгып калат да. Эме 20 күнгө берет экен. 20 күнгө. Уже мага 19 күн. Кеф атылып аттыр го я. Ошол жигиттер просто кичине жардам берип коелу, эми көргөндөр аягына чейин көргүлө. Ким эми түшүнүп алган жакшы да, негизичи. Иштегиле мына кефти да көрсөтүп коелу. Бүгүн кайчы число болуп калды? Бүгүн деген 22 саат 1 болду. Видео азыр эле чыгат, негизи азыр уже көрүп атасыңар, уже негизи азыр эле тарттык да, негизичи көрүп атсаңар. Анан
бул жанагы немелерге кыйыныраак да эми, жана левый кисарттар менен жүрөт го. Айтмакчы да. Официальный кисарт болуш керек да негизи. Жана левый кисарттыңардын аккаунтуна кире албасаңар, жана бирөөгө эле мындай эле акчага жазатып алгандар эми көп да, арабыздарчы. Вот ошолорго теперь кыйын болот да. Ал үчүн кисартыңарды привязка кылгыла кайра госуслуга менен заново. Госуслуга болуп, анан через госуслуга кисартка кирип, анан кайрадан толтуруш керек да. Негизи комментарийге жазып койгула, если ушундан вопрос көп болсо, ошону да тартып коюш керек да кайрачы. Жанагы кисартты кандай толтуруш керекчи. Если ошондой видео кааласаңар, эчтеке Гапаров экөөбүз видео кылыш мүмкүн да. Эме кылыпчы түшүндүрүп, кандай кылса болот, кандай кылса кандай болот эме кылыпчы. Ошол. Анан бир 30 секундка көңүлгө бура кетейин. Ушу Асман таксопарктын сунуштап кетмекчимин. Таксопарктын проценти 1,5. Мурун билесиздер, Табелов деп айтылчу, азыр аты өзгөрүп, калган жери эч өзгөргөн жок. Ошол бойдон эле калды. Гапаров ушу Асман парк нерсейин да. Ооба. Вывод кандай, жакшы элеби? Проблема жокпу? Вывод вообще гарантия деп кой. 50 миңге чейин лимит. Сам отвечаю. Даже крупный суммаларды чогултуп деле тиги админ менен сүйлөштүрүп бир чечип алсаң болот. 100 миң, 200 миң вообще коет. смело. Асман паркта ким иштесе комментарий таштап койгула. Эч кандай жалоп жокпу, жалоп болсо жазгыла. Анан келиңиздер, кошулуңуздар. Самозанятта да кошот. Короче, мындай проблема жок да. Мурун Табеловду айтылчу, азыр Асман деп которулуп калган. Ошол. Ам болгула, видеону аянтчан көрүңүздөр. Өзүңүзгө пайдалуу болот. Лайктан коюп коюңуздар. Ушул каналды көргөндөр негизи подписканы кылышпайт экен да, подписка кылып коюңуздар, сураныч. Подписка кылып коелачы, сураныч. Эми мындай пайдалуу эле видео чыгат, мен негизи өзүм көп видео чыгарбайм да. Анан кээде ушу убакыт болуп калганда чыгарып коебуз өзүбүз, анан группаларга таратып, анткени элдерге керек болот бул нерсе. Группаларга таратып коюңуздар, досторуңарга жиберип коюңуздар. Ошол, аман болуңуздар. Көрүшкөнчө.